Саламатсыздарбы? Эмесе Ошондо программасы. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук жана коррупция каршы комитеттеринин бирлешкен жыйынында бүгүн баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчету каралып жактырылды. Зулушев өз маалыматы менен 13 мүнөт сүйлөдү. Андан кийинки талкуу жана суроолорго жооп берүү болсо дагы 3 саатка уланды. Коррупция боюнча азыр каттоо кызматы чемпион экени белгилүү болду. Бул талдоо боюнча мамлекеттик каттоо кызматы биринчи орунда, транспорт жана жол министрлиги, ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул эми критерий аныктаган боюнча бул так ушундай деп айтты го, критерийге кирбей алган органдар да бар. Бүгүн жашыруун эмес, азыр мамлекетте бардык органдар коррупцияга сазгап атканда. Жыйынга жогорку соттун жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Нургүл Бакирова да катышты жана депутат Сайдулла Нышанов соттордун адилеттүүлүгү тууралуу сөз козгоп, алардын көпчүлүгүн азыр УКМКнын антикоррупциялык кызматы көзөмөлгө алып алганын билдирди. Анын айтымында, эгер соттор АКСтин айтканын аткарбаса, алар сотторду аңдып, кыйкымтап, баары бир аларды баш ийдирип алат экен. Соттор 3 бөлүнүп алыптыр. 33 дебейин, 30% АКС тапшырма бергенди аткарат экен. 33 жана тыйын алгандардыкына жардам берет экен статья боюнча. Жана 33% байкуштарды максимальный срок менен берет экен, чтобы кийинкилери коркуп акчаны өзүлөрү көтөрүп келсин деп. Бул Кыргызстанда болуп аткан иш. Айзада Канатбековдун өлтүрүлүшү тууралуу да талкуу болду. Жана Зулушев анын уурдалышын токтото албаган милиция кызматкерлерине каршы тергөө жүрүп жатканын билдирди. Дагы бир маселе, уурдалган кыздар аларды алгачкан жигиттер менен жашап калып жатканында. Андан тышкары 19-жылы ишке кирген жаңы кодекстердеги каталар азыр оңдолуп жатат. Мисалга, сотко чейинки териштирүү азыр жылдар бою уланышы мүмкүн. Жаңы кодекстер менен биз сурок коюп атабыз, мөөнөт. 10 күндүк, 14 күндүк, 14 күн ичинде эгерде кылмыш жок болсо, ал материал кыскартылууга, баш тартылууга жатат. Эгерде кылмыш болсо, жанагындай козго токтом менен козго институтун киргизип, кылмыш аракеттер, тергөө амалдары жүргүзүш керек да. Азыр ушул кемчилдиктерди жана мыйзамдагы жазык процессуалдык кодексинде кемчилдиктерди жоюун үстүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизди. Коррупцияны кыскартуу максатында прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүш керектигин депутаттарга Зулушев алкыш айтып, прокуратура азыр статистиканы жакшыртуу максатында өз ишине баа берүүдө мурунку жылдагы көрсөткүчтөр менен азыркыларды салыштырып, сөзсүз мурдага караганда азыр бир нерсе көбүрөөк болду деген эрежеден баш тартууда. Прокурорлук көзөмөлдүн тармактары боюнча көрсөткүчтөрдү 2019 жылда аткарылган иштер менен салыштырган жокпуз. Анткени мурдатан келе жаткан статистикалык көрсөткүчтөрдү жыл сайын көбөйтүү талабы сапаттуу прокурорлук көзөмөлдү жүргүзүүгө алып келген жок. Ошондуктан көрсөткүчтөрдү өткөн жыл менен салыштыруу адатына чекит коюу зарыл. Прокуратурага тергөө жүргүзүү функциясын кайтарып берүү маселеси акыркы жылдары көп талкууланып келет жана жаңы конституция боюнча прокуратурага тергөө гана эмес, мыйзам чыгаруу демилгеси да берилет. Бирок өлкөдөгү мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокуратура өзү да тергөө жүргүзсө, андай иштер учурунда мыйзам бузуу болсо, аны ким оңдойт? Ошол себептен тергөө мурда прокуратурадан ажыратылган. Жаңы конституцияны киргиздик, Кудай буйрса элибиз колдоду. Ошол боюнча орган прокуратурада следствие каралдыбы? Генеральный прокуратуранын ичинде мурун следственный управлениялар бар эле. Бирок кийинчерээк эмнегедир анын баарын бөлүштүрүп, башка органдарга өткөрүп берген. Прокуратура эгер чынында мурункудай эле следственный управление создавать этебиз десе, же мен даже айтат элем, следственный комитет кылсаңар, бардык следствияны бир жерге сосредоточить этсеңер, көп жанагы Россияныкындай кылып, көп мындай бир чоң иштерди алып бара турган бир чоң жакшы натыйжалуу орган болот деп ойлойт элем да. Ошентип Кыргызстанда кайсы бир кабыл алынган мыйзамдарды кайра жокко чыгаруу иштери уланууда. Ошондо саламатта калыңыздар.